Бул апта ичинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү көзөмөлдөп жаткан тапшырмалардын аткарылышын жеринен текшерип, аймактарды байма-бай кыдырды. Алардын бири УКМК дагы бир жаңы имарат менен толукталып, Бишкекте атайын кызматтын Ленин райондук бөлүмчөсүнүн имараты расмий пайдаланууга берилди. Эми жаңы жай өлкө коопсуздугун камсыздоо үчүн толук кандуу ишке киришти. Андан тышкары УКМКнын чек ара кызматы Чоң Алай районунун Карамык чек ара заставасында 50 орунга ылайыкталган жаңы бала бакчаны ачты. Ошондой эле бул апта ичи кыргыз футболу үчүн маанилүү убакыттардын бири болду. Оюн алдында Ташиев футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасына жолугуп, андан соң Кыргызстан Өзбекстандын беттешине күбө болду. Ага чейин оюнчуларга дем берип, спортчуларга шарттарды түзүү уланып жатканын да белгилеген. Алсак бүгүн эле Сокулук районунун аймагындагы курулуп жаткан Борбордук стадион жана заманбап спорт комплексинин курулушун баштоого старт берди. Ташиевдин бул аптадагы иш сапары жана жолугушууларынын урунттуу учурлары кийинки материалда. Өтүп бара жаткан бул апта ичинде Минкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бир топ мамлекеттик мекемелерди ачып, айрым курулуштарга старт берсе, айрым жакшы саамалыктарга күбө болду жана тийиштүү кызматкерлерге так тапшырмаларды койду. Алардын четинен айта турган болсок, УКМК дагы бир жаңы имарат менен толукталып, аны генерал-полковник Камчыбек Ташиев өзү ачты. Бишкектеги УКМКнын башкы башкармалыгынын Ленин райондук бөлүмүнүн имаратынын салтанаттуу ачылышына сөз сүйлөп, жалпы кызматкерлерди куттуктады. Бул жолу да Ташиев атайын кызматтын адистерине заманбап ишмердүүлүк үчүн ыңгайлуу шарттар уланып жатканын дагы бир ирет белгиледи. Ошондой эле кызматкерлерге өлкө коопсуздугун камсыз кылууда адилеттүү жана эффективдүү кызмат кылууну эскертти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бардык имараттары жаңыдан жаңыланды. Бул биздин мамлекетибиздин эски жаңы тарыхында боло элек окуялардан болчу. Себеби азыр сиздер кайсы жерге барып кызмат кылбаңыздар, ошол жерде татыктуу сиздер кызмат кыла турган кызматтык шарттар түзүлгөн. Демек, сиздер алдыңыздарга коюлган максаттарды толук кандуу жана мамлекеттин кызыкчылыгын аткарууга милдеттүүсүздөр. Бул сиздердин милдетиңиздер биздин мыйзамдарыбызда, конституциябызда толук аныкталган жана көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде биздин мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич биздин алдыбызга койгон тапшырмалардын эң негизги максаттары дагы ушул. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ар бир кызматкери өзүнүн милдетин так жана мамлекеттин кызыкчылыгын аткарууга милдеттүү деген. Эми момундай шартта иштебей коюш, натыйжа бербей коюш, чын айтканда уят иш болот. Акыркы 3 жылдын ичинде биздин улуттук коопсуздук комитетинин кадыр баркы чын айтканда болбогондой деңгээлге чыкты да, абдан өсүп жетилди. Биздин өлкөбүздүн жашоочулары ушул эч жерден чындык таппаганда, өздөрүнүн адилеттүү маселеси жыл акырында келип комитетке каралып атат. Ошон үчүн силерге табылган милдетти ишенимди актайт деп ишенем. 2 кабаттан турган мам комитеттин жаңы имараты толугу менен заман талабына ылайык жаңыдан курулду. Имарат акыркы үлгүдөгү керектүү техникалык каражаттар менен жабдылып, аскер кызматкерлеринин улуттук коопсуздук кызыкчылыгында жемиштүү иштешине шарттар түзүлгөн. Андан тышкары УКМКнын чек ара кызматынын Чоң Алай районунун Карамык чек ара заставасында 50 орунга ылайыкталган жаңы Байчичекей бала бакчасы да ачылып ишке берилди. Бакчанын ачылуу аземинде да генерал-полковник Камчыбек Ташиев президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев чек ара заставасынын кызматкерлери жана жаңыдан ачылган бала бакчанын келечектеги тарбиялануучуларынын ата-энелери менен биргеликте ачышты. Камчыбек Ташиев мамлекет чек арачыларга мамлекеттин чегин коргоосу үчүн зарыл шарттарды түзүү менен бирге жаш муунга татыктуу келечек камсыздоодо бардык аракеттерди көрүп жатканын айтты. Урматтуу президентибиздин берген тапшырмасы негизинде мына биз ушул жерде бала бакча ачып отурабыз. Бул биздин мамлекетибиздин тарыхындагы заставаларда бала бакча ачуунун биринчи гана үлгүсү.
Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бала бакчаларды биз заставаларга эмес, айылдарга, жерлерге, шаарларга ачып бала бакчалар жеткизе албай атканбыз. Ал эми бул жолу болсо ушул мамлекетибиздин эң чек арасында турган айылга, өзүбүздүн заставага, мына аскер кызматкерлерине бала бакча ачууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул да болсо бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздин кайсы бир деңгээлдеги ушу өз элине, өз журтуна, ушул жердеги солдаттарыбызга көрүлгөн камкордук. Балдарды көрсөтүп ойнотуп деген, то есть что балдарды полноценный карашыбыз керек да. Ошого жардам бересиз. Саламатсыздарбы? Саламат. Ой, жаман сулуу кыздар ма я? Ой, молодцы, сонун кыздар экен. Кандайсыңар? Жакшымы? Колду берчи. Молодец. Жакшы кыздар экен, Ал эми бул апта ичи кыргыз футболу үчүн да маанилүү апта жумалыгы болуп калды. Бул аралыкта кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев футбол оюнчуларына жалпы эле бул тармактын ар тараптуу өнүгүүсүнө көңүлүн бурду. Маалым болгондой 10-сентябрда футбол боюнча Кыргызстан, Өзбекстан улуттук курамалары оюн өткөрдү. Ага карата Ташиев беттеш алдында Мурас Юнайтед окуу машыгуу базасында оюнчулар менен жолугуп, аларга ийгилик каалоо менен жеңиш үчүн күч аракет жумшоо керектигин айткан. Ошондой эле ал кыргыз футболунун алдыга жылып жаткандыгы жана ал үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү уланаарын белгилеген. За ту игру, которую вы показали в Иране. Акыркы Иран менен өткөн беттеш биздин өлкөнүн курамасы Азиянын эң мыкты командалары менен тең тайлаш ойной ала тургандыгын далилдеди. Келе жаткан оюндарда өзгөчө 10-сентябрда Өзбекстанга каршы боло турган беттешти биз жана кураманын күйөрмандары чоң үмүт менен күтүп турат. Можем играть наравне. Ошентип 10-сентябрь 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында Кыргызстан менен Өзбекстан курама командалары Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда ойноду. Бул жолу оюн башкалар күтпөгөндөй деңгээлге чыгып, кыргыз футболу өзүнүн болуп көрбөгөндөй мыкты деңгээлге жеткенин көрсөттү. Буга чейинки оюндарда жеңил жеңишти каалаган Өзбекстан оюнчулары да Кыргызстандын курамасын утуп алуу кыйынга турганын моюндашты. Мындай бүйүр кызыткан оюнга мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевтер баш болгон бир катар жетекчилер да күбө болуп, кураманын ийгилигине кошо кубанып турушту. Ошентип бул жолку оюн Өзбекстандын пайдасына 2-3 эсеби менен жыйынтыкталды. Кийинки күндөрү УКМК төрагасы Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев футбол боюнча жаштар курамасы менен жолукту. Учурда жаштар курамасы Бишкектин Дөлөн Өмүрзаков стадионунда 25-сентябрда старт ала турган U20 Азия кубогунун тандабалуу оюндарына даярдык көрүшүүдө. Анда Камчыбек Ташиев учурда өлкөдө спортко, анын ичинде өзгөчө футболго катуу көңүл бурулуп жатканын белгилеп, кыска аралыкта эле заманбап бир нече стадиондор курулуп жатканын билдирди. Барлық жерде стадиондар құрылып жатады. Быйылғы жылы 12 стадион құрылып жатады. Мына жарқыраған стадионды көріп отырсаңыз, Дөлөн Өмүрзаков атындағы башқа стадионымыз қандай соны болып қалды. Башқа стадиондарды көріп отырсаңар барлық бүтіп жатады. То есть силердин ушул футбол ойногонуңарга, футболду жакшылап үйрөнүп, мамлекеттин туусун жакшылап коргоп көтөргөнүңөргө барлық шарттар түзүлүп жатат. Демек, силер тараптан бир гана маселе болуш керек, футбол жакшылап ойношуңар керек. Силерди иштегиле деп аткан жокпуз. Силерди же бир кызмат кылгыла деп аткан жокпуз. Силерди ойногула деп атабыз. Түшүнүп атасыңар да? Бирок силер өзүңөрдүн оюнуңар менен, ошо өзүңөрдүн чеберчилигиңер менен, өзүңөрдүн ушундай бир ыклас берилгендигиңер менен мамлекеттин туусун коргойсуңар. Себеби бул маселе бүткүл дүйнөдө ушундай. Футбол бул дүйнөдөгү эң бир мындай популярдуу номер биринчи спорт деп айтсак болот, туурабы? Дүйнөдө спорттун түрлөрү көп. Бардык спортсмендер эмгек кылат. Бирок ошолордун арасында эң массалык түрдө келген адамдар, массалык түрдө ойнолгон спорт түрү бул футбол. Ошондуктан сиздер жакшылап ойношуңар керек. Бул жерде ушу жалаң ушу Кыргызстандын туусун
Кыргызстандын намысын коргой турган жигиттер топтоп отурабыз. Ошону менен бирге мамлекет тарабынан спортчуларга керектүү бардык шарттар жетиштүү деңгээлде түзүлүп жатканын кошумчалады. Ал эми оюнчулардын милдети өлкө намысын татыктуу коргоп, татыктуу оюн көрсөтүү талабын койду. Былтыр эле кандай эле акыбалыбыз билесиңерби? Былтыр эле акыбалыбыз кандай эле? Мына быйыл жазга чыксак, быйыл жазда 24 жазында футбол ойногонго поле жок болуп калган. Бир поле жок мамлекеттечи. Бир поле жок жакшылап ойногонго. А мына азыр күзгө карап уже 3-4 полебиз болуп калды. Кудай кааласа да 2-3 айдын ичинде дагы 5-6 полени ачабыз. Уже бардык шаарларда, облустук центрлерде, мына Бишкек шаарынын өзүндө эле 3-4 жакшынакай моундай дүйнөлүк деңгээлдеги футболдук талаалар пайда болду. Демек мунун бардыгы жөн болуп аткан жок. Бул жөнөн эле асмандан түшүп, же жерден чыга калып болуп калган жок. Мунун үчүн канчалаган эмгек кетип атат. Канчалаган эмгек, канчалаган финансы, канчалаган адамдардын ушундай эмгектери кетип атат. Мына полени, мына силер турган полени ушун жасаш үчүн, ушул стадионду монтип өз калыбына келтириш үчүн мамлекеттин эсебинен 1,5 миллиард акча кетти. 1,5 миллиард. Бул 500 миллион сом акча кетти. Көрдүңөрбү канчалаган акча? Бул кимдин акчасы? Бул мына силердин акчаңар, элдин акчасы, элдин төлөгөн налогу, элдин төлөгөн иштери, эмгеги. Ошону акташыбыз керек жигиттер. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мен муну силер ушуга бир көңүл койгула деп айтып атам. Кээ бириңер полеге чыкканда жеңил ойлуу кылбагыла. Полеге чыкканда өтө мындай олуттуу ойнонгула. Нужно быть очень серьезным. Ал эми 13 сентябрда УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев Сокулук айылына курула турчу Борбордук стадиондун жана Заманбап спорт комплексинин курулушун баштоого старт берди. Курулуш жүрүүчү жер тилкенин жалпы аянты 15.630 чарчы метрди түзөт. Ага улай генерал-полковник өлкө боюнча спорттук объектилерди куруу, реконструкциялоо иштери жүрүп жатканын белгилеп, жакынкы келечекте эл аралык деңгээлдеги мелдештер өткөрүлөрүн кошумчалады. Түштүк тараптан карап кеткен болсо, Ош шаарындагы стадион, анын жанында тренировка кыла турган футболдук талаалар толук бүтүп атат азыр. Кудай кааласа Шахтябырда ачабыз аны. Анын жанында Асылбек Момунов атындагы академия бар, ал дагы футболдук союздун негизинде бүтүп атат. Жалал Абадтагы стадион толук бойдон бүттү. Эл аралык деңгээлдеги чоң стадион жакшынакай болуп калды. Кочкор Атадагы стадион бүтүп атат. Мына 28 сентябрда кудай кааласа барып ачамын аны дагы. Андан кайтып келетсек, мына жанагы Карабалтадагы стадион буюрса ал дагы бүтүп атат. Аны дагы ушу бир айдын тегерегинде ачабыз. Эң сонун болуп бүтүп атат. Бул жак келсек, Бишкектеги Дүнөн Өмүрзаков бүттү. Талант стадиону мына Арашан айылында, Аламүдүндө, ал дагы бүтүп атат. Буюрса эң сонун стадион болуп бүтүп атат айылдын арасында. Аны былтыр баштаган элек. Жогору жакта Каракол шаарында стадионубуз бүтүп атат. Аны дагы быйыл ачабыз, кудай кааласа. Анан футболдук союздун өзүнүн 3 полеси бүтүп атат чоң. То есть ушулардын бардыгы жумуштар быйыл мындай комплекстүү түрдө аткарыла баштады да, бардык жерлер. Жолугушуунун алкагында башкы чекис тургундардын суроолоруна жооп берип жатып, учурда Орок айылында курулуп жаткан башкы стадион Кыргызстанда эле эмес, Орто Азиядагы эң чоң стадиондордун бири экенин кошумчалады. Орок айылында 45 000 орундуу жаңы стадион салынды. Бул Орто Азия мамлекеттеринде мындай чоң стадион жок. Эң чоң стадион Ташкентте бар экен, 32 000. Кудай буйрса, эндиги жылы бүтүп калабыз го деген ой бар. Акчасы толук чечилген, финансысы чечилген. Биздин контролдо. Мен өзүм аны контролдоп турам. Азыр 21 миллион доллар акчаны бөлүп. Биз ар көрүп атабыз, катлаванын көрүп атабыз ошол. Катлаван эмес, уже азыр биринчи трибунасынын жарымы бүтүп калды. Кудай кааласа эмдиги жылга бүтүп калат. Ал арада УКМК төрагасы аталган стадиондо балдар үчүн атайын машыгуу жайлары жок экендиги айтылды. Ал маселеде Камчыбек Ташиев тарабынан жеринен чечилип тийиштүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Ал эми Сокулук районундагы стадиондун реконструкция иштери 6 ай аралыгында аяктарын мам курулуш кабарлады. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн.